Саламатсыздарбы? Эгерде сиздер өзгөчө презентацияларды, веб-сайттарды жасагандан, ошондой эле сабактын планын жазгандан кыйналып жатсаңыз, анда жасалма интеллектти колдонсоңуз болот. Кайсы жасалма интеллектти колдонобуз? Ал үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого gamma app деп жазабыз. Эгерде сиз англисче жазуудан кыйналып жатсаңыз, анда кириллица менен жазсак болот. Gamma app деп жазып туруп enter клавишасын басканыбызда бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден gamma деген шилтеме аркылуу кирсек болот. Сайттын адреси бул жерде жазылып турат. Gamma шилтемесин басканыбызда кийинки бет ачылат. Бул жерден биз сайтка катталышыбыз керек. Сайтка катталуу үчүн sign up for free деген баскычты басабыз. Бул зарегистрироваться бесплатно деген баскыч. Ушул баскычты басканыбызда кийинки бет ачылат. Бул жерге email деген жерге поштаны жазып кыйналбастан эле Google аккаунт аркылуу катталсак болот. Ал үчүн Continue with Google деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жактан компьютерге катталган аккаунттарыбыз чыгат. Кайсы аккаунт менен каттала турган болсок, ошол аккаунтты тандап коебуз. Тандагандан кийин кийинки страница ачылат. Бул жерден продолжить деген баскычты басып коебуз. Эгерде англисче чыкса, Continue деген баскычты басабыз. Басканыбызда кийинки страница ачылат. Бул жерден биз персонал дегенди тандайбыз. Өзү автоматтык түрдө тандалып турат. Андан кийин бул жакта аты жөнүбүз жазылып турат. Эгерде өзгөртүүнү кааласаңыз, анда өчүрүп өзгөртүп койсоңуз болот. Андан кийин Create Workspace деген баскычты басабыз. Басканыбызда кийинки страница ачылат. Бул жерден For School дегенди тандайбыз. Андан кийин ролду тандайбыз. Бул жерден Student деген жерди басып туруп, Teacher дегенди тандап коебуз. Андан кийин бул жерден Select School Type деген жерди басып туруп, OZ дегенди тандап койсок дагы болот. Андан кийин бул жерден Get Started деген баскычты басабыз. Басканыбызда биз сайтка катталдык. Эми бул сайт менен иштөө үчүн бир күнгө же болбосо жалпы 400 токен берилет. Ошол 400 токен бүткөнгө чейин биз ар кандай жумуштарды жасасак болот. Эми ар бир жумушка ар кандай токен берилет, алынат. Бул жерден биз тексттер менен иштегенде paste in text дегенди тандайбыз. Башкача айтканда презентацияларды дагы ушуну менен жасасак болот. Ал үчүн ушул шаблонго мышты алып келип туруп, сол жак баскычын басып коебуз. Басканыбызда бул жерден ушундай болуп чыгат. Бул жерге биз текстти жазабыз. Мисалы, бир макалды жазып койсок да болот. Билимдүүгө дүйнө жарык деп жазалы. Дүйнө жарык деп жаздык. Андан кийин төмөн жакта презентацион деп турат. Демек биз презентация жасоо үчүн ушул презентацион дегенди тандайбыз. Андан кийин Continue деген баскычты басабыз. Басканыбызда кийинки страница ачылат. Бул жерден бул презентацияны жасоо үчүн 40 токен алынат экен. Демек 400 токенден 40 токен алганда бизде дагы 360 токен калат. Сол жагында шрифттерди өзгөртсөк болот жана башка. Андан кийин бул жерден 8 слайд жасасак болот экен. Эгерде слайдтардын санын көбөйтүүнү кааласаңыз, анда плюс баскычын басып көбөйтсөңүз болот. 9, 10 дегенде демек 10-чу слайдтан баштап акылуу экен. Эгерде 30 слайдка чейин жасай турган болсоңуз, анда бул сайтты сатып алыш керек болот экен. Демек, акысыз биз 8, 9 слайдка чейин жасасак болот экен. Азыр 8 слайд жасап туралы. Андан кийин бул жерден кайрадан эле Continue баскычын басабыз. Басканыбызда бул жактан дизайндын түрлөрү чыгат. Бул жерден өзүңүздөргө жаккан дизайнды тандасаңыздар болот. Мисалы, бул жерден ушул дизайнды тандайлы. Же болбосо бул дизайнды тандасаңыздар да болот. Өзүңүздөр каалаган дизайнды тандоо үчүн мыштын көрсөткүчүн ошол дизайнга алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып койсоңуздар
бул дизайн тандалат. Тандалгандан кийин бул жактан өзгөрөт. Андан кийин бул жерден өйдө жактан generate деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда генерация кыла баштайт. Генерация кылганга чейин бир аз күтөбүз. Азыр мына генерацияны баштады. Мына бизге презентацияны жасап атат. Сүрөттөрдү дагы өзү коет. Жасап бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Азыр бизге 8 слайд жасап берет. Мына слайдтар жасап атат. Жасап болгондон кийин слайдтарды бир сыйра көрсөк болот. Эгерде бул жерден ушундай билдирүү чыкса, бул билдирүүнү жаап кое беребиз. Мына бул жерден бизге слайдтарды жасап берди. Эгерде сиздер бул слайдтарга өзгөртүү киргизүүнү кааласаңыздар, анда белгилеп туруп эле каалаган тексттерди өзгөртсөңүздөр болот. Сүрөттөрдү дагы белгилеп туруп өзгөртсөңүздөр болот. Ал үчүн оң тарапта шрифттин түрлөрү бар. Бул жерден image деген баскычты басып сүрөттөрдү кошсоңуздар болот. Бул жерден видеолорду, медиа файлдарды кошсоңуздар болот жана башка. Эми бул жасалган презентацияны компьютерге өткөрүп алуу үчүн бул жерден биз share деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жактан ушундай страница ачылат. Бул жерден экспорт дегенди тандайбыз. Экспортту тандаганыбызда бул жерде эгерде сиз PDF форматында көчүрүп алууну кааласаңыз, анда export to PDF дегенди тандайсыз. Эгерде PowerPoint форматында көчүрүп алууну кааласаңыз, анда ушул PowerPoint деген тандайсыз. Эгерде сүрөт форматында көчүрүп алууну кааласаңыз, анда PNG дегенди тандайсыз. Азыр биз PowerPoint форматында көчүрүп алалы. Ал үчүн ушул PowerPoint дегенге мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын басабыз. Басканыбызда экспорт кыла баштайт. Экспорт болгонго чейин бир аз күтөбүз. Азыр бизге экспорт жасап атат. Бир аз күтүп турабыз. Экспорт болгонго чейин күтөбүз. Мына экспорт жасап атат. Экспорт жасап атканда интернет жакшы болуш керек. Эгерде интернет жакшы эмес болсо, анда экспорт болбой калат. Экспорт кылуу үчүн бир канча убакыт кетет. Мына жашыл болуп жанып калат. Бул жерден бизге экспорт жасап берди. Эми бул файлды биз загрузкиден көрсөк болот. Мына проводникти ачып, бул жерден загрузки деген тандасак, мына бул жака түшүп калды. Бул файлдын аталышын өзгөртүп койсоңуздар болот. Ал үчүн файлга мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басып, бул жактан переименовать дегенди тандап туруп, бул жерге мисалы билимдүүгө дүйнө жарык деп өзгөртүп койсоңуздар болот. Эми бул презентацияны ачып көрөбүз. Презентацияны ачабыз. Презентацияны ачканыбызда ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден документти биринчи жолу ачып аткандыктан бизге разрешение сурайт. Ал үчүн разрешить редактирование дегенди басып коебуз. Бул жерде мына биздин презентациябыз даяр. Бул жерден дагы кааласаңыздар өзгөртүү киргизсеңиздер болот, сүрөттөрдү алмаштырсаңыздар болот. Ушундай кылып өзгөчө презентацияларды жасап алсаңыздар болот. Эми бул жерден кайра башкы бетке кайтуу үчүн бул жерден X-ти басып коебуз. Андан кийин бул жерден домой деген үйдүн сүрөтү турган баскычты басабыз. Басканыбызда башкы бетке кайтып келебиз. Мына бул жерден биз жасаган файлдарыбыз ушул жерге сактала берет. Бул жерде азыр аты башкача болуп турат. Бул жерден биз атыны өзгөртүп койсок да болот. Ал үчүн 3 чекитти басып туруп, бул жерден rename деген баскычты басып туруп, бул жактан өчүрүп туруп, атыны өзгөртүп сактап койсок болот. Мына билимдүүгө дүйнө жарык деп туруп, андан кийин бул жерден rename деген баскычты
басып коебуз. Эгерде кайсы бир файлды өчүрүүнү кааласаңыздар, 3 чекитти басып туруп эле бул жерден send to trash деген баскычты басып койсок, корзинага кетет, корзинадан автоматтык түрдө өчүп калат. Эми бул жерден биз кийинки документти жасаш керек болсо, кайрадан grid new создать новый деген баскычты басабыз. Басканыбызда ушул бетке кайтып келебиз. Эми бул жерден өзгөчө презентацияларды жасоо керек болсо, популяр дегенди тандайбыз. Популяр дегенди тандаганыбызда бул жерден ушундай болуп чыгат. Эгерде презентация жасаш керек болсо, презентацион деген тандайсыздар. Эгерде веб-сайт жасаш керек болсо, анда веб-сайт дегенди тандайсыздар. Андан кийин бул жерден тилди өзгөртөбүз. Ал үчүн English деген жерди басабыз дагы. Бул жактан русский дегенди тандайбыз. Русский деген тандадык. Андан кийин бул жерге биз текстти жазабыз. Эгерде бул жерден башка дагы өзгөчө нерселер жасай турган болсоңуздар, ушул жерден тандап жасасаңыздар болот. Булар бирок англис тилинде Google переводчиктин жардамында которуп алсаңыздар болот. Эми бул жерге биз текст жазабыз. Мисалы, создайте сайт средней школы деп коелу. Орто мектептин сайтын жасагыңыз деп. Андан кийин generate outline дегенди басабыз. Басканыбызда бул жактан мына сайттын биринчи главная страницасы, анан мектеп жөнүндө, анан окуу программасы, класстан тышкаркы иш-чаралар, андан кийин биздин жетишкендиктер, расписание, контакттар, жаңылыктар деп турат. Эгерде бул жерге дагы сиздер кошумча маалыматтарды киргизүүнү кааласаңыздар, анда add card дегенди басып, кошуп кете бересиздер. Мына ушундай кылып кошуп кете бересиздер. Азыр 10 карт болду. Мына 11-ci карттан баштап акылуу экен. Демек биз акысыз 10 картка чейин кошсок болот экен. Бул жерге өзүңүздөр заголовкасын жазасыздар. Дагы эмнелерди киргизүү керек болсо, ошолорду жазып койсоңуздар болот. Эми бул жерден continue деген баскычты басабыз. Бул жумушка дагы 40 токен алат экен. Continue баскычын басабыз. Баскандан кийин бул жерден дагы бизден дизайнды тандоону сунуштайт. Бул жактан өзүңүздөргө жаккан дизайнды тандап туруп, андан кийин тандаганыңыздарда мына өзгөрдү. Андан кийин өйдө жактан бул жактан generate деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда генерация кыла баштайт. Генерация кылганга чейин дагы бир аз күтөбүз. Азыр генерацияны баштап атат. Мына мектептин аталышыны өзү коюп коюптур азыр. 123 мектеп деп. Мына бизге азыр веб-сайтты жасап атат. Мына жасап болду. Бул жерден эгерде өзгөртүү киргизүүнү кааласаңыздар, бул жерден мына телефон номерлерди өчүрүп, өзүңүздөр өзгөртүп койсоңуздар болот. Керектүү жерлердин баарын ушундай кылып өзгөртүп коесуздар. Эми бул жерден веб-сайт, эгерде сайтты иштетүүнү кааласаңыз, анда publish this site дегенди басып туруп, публикация кылып койсоңуздар болот. Кааласаңыздар, мына публикация кылып койсоңуздар болот. Бул жерден же add custom domain дейт, домен түзүп койсоңуздар болот. Эгер домен түзүүнү кааласаңыздар, анда бул акылуу экен. Биз демек түзө албайт экенбиз. Бул сайтты PowerPoint түрүндө сактап алууну кааласаңыз, анда share деген баскычты басып, бул жерден export дегенди
тандап туруп PDF форматында же PowerPoint форматында сактап алсаңыздар да болот. Жанагындай эле мына басып туруп азыр экспорт жасап атат. Экспорт болгонго чейин дагы бир аз күтөбүз. Экспорт болуп атканда интернет жакшы болуш керек. Эгерде интернет жакшы болбосо, экспорт болбой калышы мүмкүн. Азыр экспорт жасап атат. Экспорт болгондо бул жер жашыл болуп жанып калат. Экспортко бир канча убакытты талап кылышы мүмкүн, бир канча минутаны талап кылышы мүмкүн. Ошондуктан бир аз күтөбүз. Мына экспорт болду. Мына бул жерден биз веб-сайттын PowerPoint форматындагысыны жүктөп алдык. Азыр бул жерден ачып көрсөк болот. Мына PowerPoint форматында жүктөлдү. Бул жерден разрешить редактирование дегенди басып коебуз. Мына бул жерде биз ушундай кылып жасап алсак болот. Кааласак өзгөртүп коебуз. Мына баардыгын өзгөртүп коебуз, баскычтарыны ушундай кылып жасап алсаңыздар болот. Эми кайрадан башкы бетке кайтуу үчүн бул жерден үйдүн сүрөтүн басабыз. Басканыбызда кайрадан башкы бетке кайтып келебиз. Бул жерден жасаган жумуштарыбыз ушул жерге улам сактала берет. Кайрадан жаңы түзүүнү кааласак, create new деген баскычты басабыз. Эми бул жерден биз портфолио түзүүнү кааласак, кайра эле ушул популяр дегенди басып туруп, бул жерден презентацион дегенди тандап туруп, бул жерге мисалы создать биринчи мындай дейли, тилди өзгөртүп алалы. Бул жерден русский дегенди тандайлы. Русский дегенди тандадык. Андан кийин мындай деп көрөлүчү, мугалимдин портфолиосун түзүп бер деп көрөлү. Мугалимдин портфолиосун түзүп бер деп. Эгерде аты жөнүңүздөрдү жазып койсоңуздар да болот. Андан кийин generate outline дегенди басалы. Мына бул жерден азыр мугалимдин портфолиосунун маанилүүлүгү дейт, компоненттери, портфолионун түзүлүшү дейт. Эгерде бул жерге атыбызды жаза турган болсок, жетишкендиктерин көрсөтүү дейт, же болбосо башкача жазсак дагы болот. Мисалы Асанов мындай деп коелу, же орусча жазсак да болот. Мына создайте портфолио Асанов Үсөн дейли. Андан кийин бул жерден назад кылып туруп кайрадан тандап көрөлү. Бул жерге русский дегенди тандайлы, тилди. Русский деген тандадык. Андан кийин бул жерге орусча жазып көрөлү. Создайте портфолио Асанов Үсөн деп. Жок, бул жактан башкача болуш керек эле. Азыр бул жерден популяр дегенди тандадык. Андан кийин бул жактан портфолио дегенди тандашыбыз керек экен. Азыр бул жерде портфолио деген жок. Бул жерден шуфл дегенди бассак, өзгөртө берет. Бул жактан портфолио дегенди табышыбыз керек. Азыр бул жерде дагы жок. Кайрадан өзгөртөлү. Бул жерден эгерде музыка жазууну кааласаңыздар, музыканы тандап туруп музыка жазсаңыздар болот экен. Бул жактан шуфл деп туруп өзгөртө беребиз. Азыр бул жерде портфолио деген жок экен. Ушул жакта портфолио деген болуш керек. Эгерде портфолио деген болсо, ушул жактан портфолио дегенди тандасак болот.
Эми бул жерден документ дегенди тандап туруп, документ презентацион, бул жакта портфолио деген болуш керек эле. Мына персонал портфолио outline деп турат. Ушуну тандайбыз. Андан кийин бул жерден тилди тандайбыз. Мына тилди тандадык. Тилди тандадык. Андан кийин бул жердеги текстти өчүрөйүн дагы. Мугалим мындай дейли, Асанов Үсөндүн мындай деп жазалы. Мугалим Асанов Үсөндүн портфолиосун түзүп бер дейли. Андан кийин generate outline дегенди басабыз. Мына бул жакта биринчи мугалим Асанов Үсөндүн портфолиосу, андан кийин билим берүүдөгү ийгиликтери, сабактарындагы ыкмалары, окуучулар менен иштөө тажрыйбасы, кесипкейлигин жогорулатуу жана башка. Бул жактан дагы кошумча пункттарды киргизүүнү кааласаңыздар, add card дегенди бастырып, бул жака пункттарды киргизип жазасыздар. Азыр өчүрүп тура берейин. Андан кийин continue деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жактан дизайндарды тандасак болот. Өзүңүздөргө жаккан дизайнды тандайсыздар. Мисалы, бул жерден ушул дизайнды тандайын. Андан кийин өйдө жактан generate деген баскычты басабыз. Басканыбызда генерация кыла баштайт. Мына мугалимдин портфолиосун даярдай баштайт. Мына мугалимдин портфолиосун даярдай баштады. Генерация болгонго чейин дагы бир аз күтөбүз. Бизге 8 карттан турган портфолиону даярдап берди. Мына бул жерден өзгөртүп койсоңуздар болот. Азыр орусча түзүптүр, кыргызча түшүнбөйт экен. Бул жерден сиздер Google переводчиктин жардамында которуп койсоңуздар болот. Азыр бул жерде картанын стилин өзгөртсөңүздөр болот. Мына түсүн өзгөртсөңүздөр болот, жана башка жайгашуу макеттерин өзгөртсөңүздөр болот. Ал эми бул жерден ушул баскычты басып туруп, translate деген баскычты басып которсок да болот. Азыр бул жерде русский деп турат. Бул жактан басканыбызда тилдер чыгат. Бул жерде тилекке каршы кыргыз тили жок, казак тили бар, ошондой эле өзбек тили бар, кыргыз тили бул жакта жок экен. Мына казак тили бар. Эгерде казак тили деген тандап туруп, translate деген басып койсок, азыр бизге бул страницаны мына казакчага которуп койду. Демек, кыргызча тил жок экен, өкүнүчтүү. Бул жерден кайрадан translate деген баскычты басып туруп, русский деген тандап туруп, которуп койсок болот. Мына кайрадан орусчага которуп койдук. Эгерде кыргыз тили болгондо жакшы болот эле. Кыргыз тили жок болсо, анда бул документти скачать этип алгандан кийин Google переводчиктин жардамында которуп алсаңыздар болот. Бул жерден present деген жүктөп алуу үчүн мына share деген баскычты басабыз. Жанагындай эле кайрадан эле export деген тандайбыз. Андан кийин PowerPoint түрүндө көчүрүп алабыз. Азыр көчүрүп алып туруп, Google переводчиктин жардамында которууну дагы көрсөтүп коеюн. Бул жерден азыр экспорт жасап атат. Азыр экспорт болуп атат. Экспорт болгонго чейин бир аз күтөбүз. Мына экспорт жасап атат. Бүтөйүн деп калды.
экспорт болду. Эми бул портфолиону биз орусчага, кыргызчага которуп алышыбыз керек. Бул жерден азыр мына портфолио ачып көрөбүз. PowerPoint түрүндө компьютерге жүктөлдү. Разрешить редактирование. Мына бул жерден портфолиобуз даяр. Бул жактан өзүбүз тексттерди өзгөртүп алсак болот. Эгерде орусча болуп калса, ушул документти кантип кыргызчага которуп алсак болот. Ал үчүн Google переводчиктин жардамында которуп алсак болот. Бул жерден плюс белгисин басып жаңы вкладка ачабыз дагы бул жерден Google переводчик деп жазабыз. Андан кийин бул жерден Google переводчикти тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден определить языкты тандап коебуз. Андан кийин документы деген тандайбыз дагы бул жактан выбрать файлы дегенди бастырып, жанагы көчүргөн документти тандайбыз. Ал загрузканын ичинде мына бул жерден портфолио деген тандап туруп, открыть деген басабыз. Андан кийин бул жактан кыргыз тилини тандайбыз дагы. Азыр жүктөлбөй калыптыр. Открыть. Бул жерде эмне үчүн жүктөлбөй атат? Негизи PPTX дейт. Азыр бул жерде форматы көчүрүлүш керек эле. Ушул жерден которуп алсаңыздар болот. Эми сайтка өтө берели. Бул жерден кайрадан үйдүн сүрөтүн басып башкы бетке кайтабыз. Мына бул жака жасаган жумуштарыбыз улам сактала берет. Кайрадан create new дегенди басып туруп, эми бул жерден биз сабактын планын жазып алсак дагы болот. Мына жерден paste in text дегенди тандап туруп, бул жака мисалы сабактын планын жазып бер десеңиз, сабактын планын дагы жазып берет. Азыр бул жерден биз компьютерге сакталган документтерди дагы презентация кылып жасап алсак болот. Мисалы бул жерден азыр бир документти карап көрөлү. Мына бул жерден башкаруу деген эмне деген документти ачып көрөлү. Мына башкаруу деген эмне деген документ бул Word форматында жазылган документ. Мына Word форматында жазылган документти сиздер презентация кылып жасап алсаңыздар болот. Бул документти кантип презентацияга өзгөртөбүз? Ал үчүн мына кайрадан сайтка кайтып баралы. Бул жерден import file URL дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден биз файлдарды кайсы жактан тандайбыз? Папкаданбы, Google дисктенби же сайттанбы? Эгерде компьютерде сакталган документтер болсо, ушул папканы тандайсыз. Эгерде Google дискиңизде сакталган документтер болсо, анда import from drive дегенди тандайсыз. Азыр биз компьютердеги документтерден тандайбыз. Мына андан кийин компьютерде сакталган документти мына башкаруу деген эмне деген документти тандадык. Жана көрсөткөндө бул Word форматындагы документ. Открыть дегенди басабыз. Басканыбызда бул документ жүктөлөт. Мына жүктөлүп атат. Жүктөлүп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Жүктөлүп бүткөндө ушундай болуп чыгып калат. Эми бул жерден биз презентация жасоо үчүн презентацион деген тандайбыз. Эгерде веб-сайт жасасаңыздар, веб-сайтты, документ жасасаңыздар, документ. PowerPoint түрүндөгү документти презентацияны документ деген тандап Word форматка өткөрүп алсаңыздар да болот. Continue деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерден мына 8 карт жасаймын деп атат. Кааласаңыздар 9 кылып коесуздар, бирок акылуу экен 9-у. Бул жерден 8 деп эле кое берейин. Андан кийин Continue деген баскычты басабыз. Эми бул жерден дизайнды жанагындай эле өзүңүздөргө жаккан бир дизайнды тандап койсоңуздар болот. Мисалы ушул дизайнды тандадым. Андан кийин бул жактан generate деген баскычты басабыз. Басканыбызда генерация кыла баштайт. Мына генерация кыла баштады. Биздин жанагы Word түрүндөгү документибизди презентацияга айландырып атат. Генерация болгонго чейин бир аз күтөбүз.
бизге даяр кылып берди. Мына сүрөттөрдү дагы өзү койду. Бул жактан мына башы каралы, мына башкаруу деген эмне. Мына бул жерден мына текстти кааласаңыздар өчүрүп өзгөртүп таштасаңыздар болот. Бул жерден дагы тексттерге өзгөртүү киргизсеңиздер болот. Эми бул жерден бир аз карап коесуздар тексттерди, анткени кыргыз тилинде жазып атканда бир аз катачылыктар кетип калышы мүмкүн. Мына жанагы Word түрүндөгү документибизди ушундай кылып презентация кылып койду. Бул жерден сиздер кааласаңыздар тексттерди өзгөртөсүздөр, тексттерди кошсоңуздар болот, сүрөттөрдү кошсоңуздар болот, видеолорду кошсоңуздар болот. Алдыңкыларда көрсөтүлгөндөй эле бул жерден share деген баскычты басып, экспортту басып, бул жерден кааласаңыздар PDF форматында, кааласаңыздар PowerPoint түрүндө компьютерге өткөрүп алсаңыздар болот. Андан кийин кайтып, мына башкы бетке кайтып келесиздер. Бул жака улам сактала берет. Сабактын планын дагы ушундай кылып жазып алсаңыздар болот. Бул жасалма интеллект сиздерге сөзсүз жардамчы боло алат.